Сиздикini азыр айтып аткандай, пайгамбарыбыз айткан, эң бактылуу кыз өзү сулуу, калыңы арзан дегенде. Өзү акыл эстүү, диндеги сулуу, бирок калыңы арзан деп атат. Ошол жерде мынакей турмушка чыгып аткан кыздарга айтып койсок болот, жакшынакай кылыпчы, калыңга эле көздөй бербе. Сен негизги алхамдулилла иманга, келечекте үй бүлө куруп, имандуу үй бүлө куруп, бактылуу жашап, жакшы ушул перзенттүү болуп аларды тарбиялаганга көңүл буруш керек. Албетте эми совсем эле жок кылбаш керек. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде көптөн келет. Эң аз махр ал 10 дирхам деп келет да. 10 дирхам азыр эми өтө эле аз да бул. Bir 2,5 миң сомдун тегерегинде да. Мисалы жогору жагы мисалы чеги жок тура. Бирок Фатима энебиздин турмушка чыккан махрына укуя менен саналып келген ал убактарда. Ушул кезде өткөндө биз санаганыбызда мына бул күмүш, алтын немелери менен чечагып санаганда где-то bir 100 миң сом тегерегинде. 100 миң сомдук калың. 100 миң сомдун тегерегинде. Биздин талассык кыздарыбыз кымбатыраак болуп калат окшойт анда. Шуну болду. Ошого да. Басып түшүш керек экен. Мына ушул эми бул Фатима энебиздики да. Ошон үчүн ушунун берекеси болот эле. Мүмкүнчүлүгү барлар 100 миңдин тегерегинен ашпасын демекчимин да. Мүмкүнчүлүгү жоктор 2,5 миң сомдон ылдый түшпөсүн демекчимин да. 2 миң сомдон 2,5 100 миңге чейин барсын болду. Берекенин баары Фатима энебиз. Ошон үчүн махру Фатима дейт. Ислам шариятта терминология бар. Махру Фатима. Фатима энебиз бейиштеги аял затынын канышасы. Саййидату ниса ахли жанна. Фатима энебиз пайгамбарыбыздын боору. Ошондой машалла улуу зат